Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучулар? Жакшы дем алып турдуңарбы? Анда биз кезектеги сабагыбызды улайлы. Бүгүн биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Кыргыз тили сабагынан 37 бетти ачкыла. Темабыз тыбыш жана тамга. Балдар, силер буга чейин бул тыбыш жана тамга боюнча маалыматыңар бар беле? Жок болсо, анда мени кулак төшөп угуп тургула, Эсиңерде сактап, унутпай, мээңерге туюп алгыла. Кулагыбызга угулган айрым-айрым үндөр тыбыш болот. Тыбыштарды белгилөө үчүн кабыл алынган шарттуу белги тамга деп аталат. Биз билебиз де, кыргыз тилинде 36 тамга бар. Ал эми 39 тыбыш бар. Аларга төмөндөгү 37 бетти ачкыла. Ошол жердеги тамгалар кирет. Аны силер өзүңөр карап, талдап алгыла, Эми балдар, биз биринчи көнүгүүгө өтөлү. Ырдан ким эмне деген суроолорго жооп берген сөздөрдү таап жазгыла. Кана балдар, сонун деген ырды ачабыз дагы. Андагы ким эмне деген суроолорго жооп бере турган сөздөрдү таап тетрадыбызга жазабыз. Таап жатасыңарбы? Азаматсыңар. Эми экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Ушул эле сонун деген ырды дептериңерге көчүрүп жазгыла. Сонун, көлү, түрлүү деген сөздөрдүн канча тамга, канча тыбыштан тургандыгын аныктагыла. Келгиле жогорудагы биздин аныктамабызга көз чаптырып, тыбыштарга карап, тамгаларга карап ажыратып жазайлы. Азаматсыңар. Таап жатасыңарбы? Ай аракетчилдер десе. Силер менен кайрадан эми 4-чү көнүгүүгө өтөлү. Бул жерде суроолор берилиптир, Кыргыздын көлү кандай? Сонун кыргыздын, Чөлү кандай? Сонун кыргыздын. Жери кандай? Сонун кыргыздын. Төрү кандай? Сонун кыргыздын. Чындыгында эле биздин Кыргызстан өлкөбүздүн бардык эле аймактары, деги эле койчу тарыхый булактары баары сонун, Азаматсыңар. Эми 5-чи көнүгүүдөгү жаңылмашты жатка айткыла. Мисалы, гүлдөр гүлдөп гүлүн ачты, гүлүнөн булбул үнүн ачты. Үнүнөн гүлдөр жыпар чачты, жыпардан булбул толкуп ташты. Силер батырактагы айтсаңар болот. Жаттап алгыла, балдар. Анда 6-чы көнүгүүгө өтсөк, төмөнкү сөздөрдөн тамгасы менен тыбышынын саны бирдей болгон сөздөрдү өзүнчө, тамгасы көп, тыбышы аз болгон сөздөрдү өзүнчө, тамгасы аз, тыбышы көп болгон сөздөрдү өзүнчө бөлүп, таблицага жайгаштыргыла. Эмнени байкадыңар дейт. Мисалы, бул жерде көп сөздөр берилиптир. Биринчи таблицабызга тамгасынын жана тыбышынын саны бирдей сөздөр бул. Апа деген сөз экен. Жана бул жактагы сөздөрдөн карап, таап, өз-өзүнчө бөлөлү. Тамгасы көп, тыбышы аз сөздөр. Сулуу. Тамгасы аз, тыбышы көп сөздөр. Аяк. Карайбыз балдар. Созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдүн тамгасынын санына караганда тыбышынын саны көбүрөөк болот. Мисалы, алам 5 тамга 4 тыбыштан турат. Анткени созулма а 2 тамгадан турганы менен 1 тыбышты билдирет. Ал эми йоттошкон тамгалар катышкан сөздөрдүн тамгасы аз, тыбышы көп болот. Мисалы, аю деген сөз. Аю 3 тамга, Ал эми ю тамгасы 2 тыбышты билдирген үчүн, ый, у тамгасын тыбыштарды билдиргени үчүн 4 тыбыш болуп эсептелинет. Бул жерде дагы йоттошкон тамга кошулган сөздөр бар экен. Ошолорго көңүлүңөрдү буруп, шашпастан 3 таблицага сөздөрдү бөлүштүрүп чыккыла.
Аха, азаматсыңар. Ким аткарып жатат? Тептериңерге жазып бүткөн соң, эми үйгө тапшырма. Жогоруда берилген сонун ырын көркөм жаттап мага жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.